Садыр Жапаров Счеттук палатаны мамлекеттик акчанын сарпталышынын текшерген орган эмес, бизнеске басым жасаган жеке куралга кантип байлантты? Сиздер Темиров Лайф каналын көрүп жатасыздар. Биздин берүүлөр аркылуу сиздер өкмөттүн иши жана президенттин аппаратынын ичиндеги коррупциялык схемалар тууралуу чындыкты биле аласыздар. Бул жаңы чыгарылышты биз Клоп басылмасындагы кесиптештерибиздин иликтөөсүнүн негизинде даярдадык. Клоптун журналисттер Садыр Жапаров маанилүү кызматтарга өз туугандарын кантип коюп жатканын жана бюджеттик акчаны эч ким текшербей турган системаны кантип түзүп жатканын айтып беришти. Өлкө башчысы эсеп палатасынын негизги бюджеттик каражаттын максаттуу сарпталышын көзөмөлдөө, мамлекеттик карызга аудит жасоо функциясын алсызданткан. Анткени менен мекемеге мамлекеттик бюджеттен көбүрөөк эркин каражат бөлүп берген. Ал эми аудиторлорго кылмыш жоопкерчилигине тартуудан иммунитет, жеке бизнести текшерүүгө жол берген ыйгарым укуктарды берген. Демократиялык өлкөлөрдө Счеттук палата эмне үчүн керек? Эсептөө палатасы 2020 жылдан 2025 жылдын 30 сентябрына чейинки мезгилде үрөнчүлүк чарбаларды мамлекеттик колдоого бөлүнгөн дотациялардын натыйжалуулугуна аудит жүргүздү. Жыйынтыгында үрөнчүлүк тармагын колдоого багытталган мамлекеттик дотациялар жетиштүү деңгээлде натыйжа бербегени аныкталды. Туура. Мамлекеттик бюджеттин акчасы канчалык туура жана пайдалуу сарпталып жатканын текшерүү үчүн керек. Анын ичинде мамлекеттик карыз да текшерилиши керек. Анткени ал карызды кийин жөнөкөй салык төлөөчүлөр төлөйт. Башкача айтканда, бардык жарандар төлөйт. Бирок Кыргызстандын президенти Счеттук палатанын милдетин түп тамырынан өзгөртүүнү чечти. Балким ал бул органды көбүрөөк көз карандысыз кылгысы келгендер. Балким чиновниктердин чыгымын катуураак текшергеси үчүн жасагандыр. Жок, андай эмес. Садыр Жапаров мамлекеттик башкаруудагы эң маанилүү органдардын бирин президентке кызмат кылган мекемеге айлантууну көздөгөн. Бул орган мындан ары өлкөнүн тышкы карызын көзөмөлдөбөйт. Чындап эле, жөнөкөй элге карызга алынган акча кайда кетип жатканын билүүнүн эмне кереги бар? Ал карызды алуу керек беле же жок беле, муну эл эмне үчүн билиши керек? Келгиле, өкмөттүк аппарат президенттин жеке менчигине айланып бара жаткан дагы бир окуяны талдап көрөлү. Алгач Жапаровдун Счеттук палатага болгон өзгөчө мамилесине көңүл буралы. Клоп жазгандай, бийликке келгенден кийин ал бул түзүмдүн иштөө эрежелерин активдүү өзгөртө баштаган. Ал тургай депутаттардан өзүнүн өзгөртүүлөрүн шашылыш жана кезексиз тартипте кароону талап кылган. Эмне үчүн шашылыш экенин ал түшүндүргөн эмес, бирок анын себебин биз түшүндүк. Азыр айтып беребиз. Счеттук палата тууралуу мыйзамда эмне өзгөрдү? Ишенүү кыйын, бирок эми мамлекеттик карыз боюнча аудит жүргүзүү талап кылынбайт. Бул эмнени билдирет? Президент мамлекеттин кепилдиги менен каалаган шартта карыз алып, ал акчаны өз каалагандай сарптай алат дегенди билдирет. Эми эч ким Жапаровдон сурабайт. Эмне үчүн акча өтө оор пайыз менен алынган? Эмне үчүн ал акча шектүү, тобокелдүү же таптакыр маанисиз долбоорлорго коротулуп жатат? Бирок мамлекеттик карызды президент эмес, Кыргызстандын бүт эли төлөйт. Кичинекей жарыя, биздин канал сиздердин жардамыңыздар менен гана иштеп жатат. Өкмөттүн иши тууралуу чындыкты билгиңиз келеби? Президент жана анын туугандары өлкөнү кантип талап тоноп жатканын билгиңиз келеби? Анда бизди колдоп коюңуздар. Акча которуп жардам берсеңиздер болот. Эгер сизде чет элдик карта болсо, бизди Patreon аркылуу колдой аласыз. Эгер кыргыз банктарынын картасын колдонсоңуз, анда KG VPN сатып алып долбоорду колдой аласыз. Толук маалымат бул берүүнүн сүртөмөсүндө жазылган. Эске салалы, Жапаровдун шайлоо алдындагы башкы убадаларынын бири өлкөнү тышкы карыздын оор жүгүнөн куткаруу болгон. Ал бийликке келсе, карызды тез төлөй аларын айткан. Эгерде сиз президент болсоңор, 5 жылдын ичинде биз төлөйбүз. Туурабы? Кудай буюрса, ошо биринчи 5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз.
Есть соседи побольше и побогаче нас, и даже им не удается. В любом случае, Джапаров сказал, что в течение 5 лет закроет долг. Мужик сказал, мужик сделал. 21-жылы тышкы карыз 4 миллиард 300 миллион доллар болчу. Бул эмнени билдирет? Демек, биздин өлкөдөгү ар бир чоң адам чет элдик банктарга болжол менен 100 доллардан карыз болчу. Өткөн жылдарда эмне өзгөрдү? Карыз жоголдубу? Жок. 25-жылдын аягына карата тышкы карыз дагы миллиардка өстү. Сом эмес, доллар. Мына ушул жерде счеттук палата ишке кириши керек эле. Жөнөкөй суроолор бар болчу. Ушунча чоң акча эмнеге кетти? Эмне үчүн Кыргызстандын ар бир жараны дагы көбүрөөк карызга батты? Бирок маселе мына ушунда. Счеттук палата эми бул өтө маанилүү темага кызыкпай калат. Садыр Жапаровдун сөзү да өзгөрдү. Эми ал тышкы карызды азыр төлөө пайдалуу эмес деп айтып жатат. Жалпысынан бул маселени дагы 10 жылга жылдыруу керек деп ишендирүүдө. Бул жерде өлкөнүн экономикалык кызыкчылыгына коркунуч келе турган эч нерсе жок. Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Бул үчүн каражаттарыбыз жетиштүү. Бирок ал карыздарды алган учурдагы келишимдер боюнча эрте төлөп салуу бизге пайдасыз болуп чыкты. Келишимдерде убагынан эрте төлөсөк үстөк пайыздары көбөйөт, айыппул кошулат деген сыяктуу шарттар бар экен. Ошондуктан карыздарды ар жылдын аягында канча төлөш керек болсок, ошончо суммада төлөп кете беребиз. Ошентип 2035-жылдарга барып, илгертен бери алган карыздарыбыздан жеңил эле кутулабыз. Эми ага мурдагы убадаларын аткаруунун да кереги жок. Коркпой эле койсо болот. Анткени өкмөттө мамлекеттик карызды текшерүү турган таасирдүү орган калбай калды. Мындан ары Жапаров мамлекеттик карызды өз каалагандай айланта алат. Анда эми счеттук палата эмне менен алектенет? Аны жоюп салышкан жок да. Тескерисинче, президенттин демилгеси менен бул мекемеге кеткен чыгымдар көбөйдү. Ал жерде айлыктар жана сый акылар кескин өстү. Эми чиновниктер кимдин акчасын майда чүдөсүнө чейин текшерет? Счеттук палата тууралуу жаңы мыйзамдагы негизги пункттардын бири ишкерлерди текшерүү укугу. Эгер ишкер мамлекеттен кандайдыр бир акча алса же мамлекеттен кандайдыр бир колдоо көрсө, аны счеттук палата текшере алат. Бул көпчүлүк ишканаларга тиешелүү. Кимдир бирөөнүн жеңилдиги бар, кимдир бирөө тендер уткан, кимдир бирөө мамлекеттик келишим аткарган. Ошентип акча талап кылууга жана басым жасоого чоң жол ачылат. Президенттен чоң бюджеттик акчаны кантип жана эмне үчүн сарптап жатканын суроого болбойт. Бирок ишкерлердин чыгымын майда чүдөсүнө чейин текшерсе болот. Аларды ар кандай жаза менен коркутса болот. Башкача айтканда, счеттук палата эми жөнөкөй тил менен айтканда бизнести коркутуу менен алектенет. Бул иликтөө дагы бир маанилүү факт айтыласа, толук болбой калмак. Кандай ойлойсуз? Жапаров бийликке келгенден кийин счеттук палатаны ким жетектеди? Балким аброю таза опыт топтогон аудиторбу? Же коррупцияга каршы күрөшкөн кадыр барктуу адамбы? Жок. Жаңыласыз. Болжолдогондой эле бул кызматка Жапаровдун туугандарынын бири дайындалган. Президент бийликке жакын депутаттардын тобун колдонуп, татаал схема менен мекеменин башына Алмазбек Акматовду алып келди. Ал Жапаровдун кудасы. Муну биринчи болуп Темиров Лайф программасынын иликтөөчүлөрү аныкташкан. Аны менен катар эле Акматовдор Садыр Жапаровго хан кудай экенин тактай алдык. Бийлик буга чейин бул маалыматты кылдат жашырып келген. Алмазбек Акматов 8 жыл бою аймактарда жөнөкөй кызматтарда иштеген. Бирок Жапаров бийликке келгенден кийин болгону 2 айдын ичинде белгисиз кызматкерден мамлекеттик башкаруудагы эң маанилүү түзүмдөрдүн биринин жетекчисине айланды. Эми түшүнүктүү болуп жатабы? Эмне үчүн Жапаров счеттук палатанын жетекчисинин айлыгын 2 эсе көбөйтүүгө кам көрдү? Эмне үчүн мамлекеттик карызды текшерүүнүн ордуна Алмазбек Акматов бир аз жеңилдик алган жеке ишканаларды кыйнай баштайт? Айта кетсек, расмий түрдө счеттук палата өзүнүн өзгөчө макама боюнча
президенттен жана жогорку кеңештен да жогору турат. Мамлекеттик аудиторлор кимди текшерүү керек болсо ошону текшериши керек. Алар үчүн айырма болбошу керек. Бирок сиз кудасын, өзүнүн жакын тууганын калыс текшерет деп ишенесизби? Негизи миллиондогон бюджеттик чыгымдар Жапаровдун кланынын үй бүлөлүк ишине айланып калды. Алар бул акча жана мүлк бүт республиканын жарандарына тиешелүү экенине маани бербейт. Бирок Садыр Жапаров бекер ушундай ойлоп турат. Ал дагы бир кооз жол менен жеке байыгандын амалын таптым, эми Кыргызстандын элин жазасыз тоной берем деп ойлосо жаңылат. Темиров Лайв жана Клоп Медиа биздин журналисттер иликтөөлөрүн улантат. Өлкөнүн жарандары, президенттин туугандары жана анын жакындары жасаган бардык ыплас иштерди, коррупциялык схемаларды, алдамчылыктарды жана уурулуктарды сөзсүз билишет. Кийинки программада көрүшкөнчө.